Баардыгыңарга салам достор, силер менен Смарт Китай. Ошондой эле бүгүнкү күндө коронавирус деген жаман оору чыкты. Ошо ооруга каршы антисептик спрей жасайбыз. Ал үчүн бизге кадимкидей эле спирт, өздөрү көргөндөй эле спирт керек, аптекадагы. Жана глицерин, жана перекс водород керек. Жана кадимкидей эле крандан аккан суу керек. Биринчи биз спиртти алабыз. Жарымысынан кылабыз. Спирт мына өздөрү көргөндөй эле спирт жарымысынан калган. Жана бул спрей болуш керек, спирт чачма болуш керек. Мына өздөрү көргөндөй эле спиртти ачабыз. Ага болсо глицеринди алабыз, кадимкидей эле. Глицеринди алып, көп кошпойбуз ага. 2-3 эле капли кошобуз. Өздөрү көргөндөй эле аз эле кошобуз. Бул глицерин болсо колду кургатпаш үчүн жакшы калыпта кармап берет. Ошондуктан глицерин колдонобуз. Ошондой эле перекстен дагы алып кичине кошобуз. Будан 20 капелдей кошобуз. Азыр көргөндөй эле. Жана суу кошуп коюш керек. Буга мен спиртке сууну кошком, ошондуктан силерге азыр кошпой турам. Ошондой эле капканын жабабыз. Капканын жапкандан кийин аралаштырып колдоно берсек болот. Өздөрү көргөндөй эле аралаштырдык. Жана бул антивирусный спрей бул атайын маршруткага түшкөндө колду жууп отурбастан себип койгон жакшы. Жана үйгө келгенден кийин дагы колду жууп себип колдоно берсе болот. Мына мисалы 2 жолу себебиз. Жана мына өздөрү көргөндөй эле колдоно беребиз. Глицерин кошконубуз бул колду кургатып жибербейт. Спирт болсо учуп кетет, бирок колду кургатып жибербейт. Ошондой эле антисептик жасаса болот, өзүңөр эле үйдөгү условиядан. Ошо силер менен коштошобуз. Биздин каналга аттабыга, лайк менен коңгура басканды унутпагыла. Биздин жаңы видеолорду күтүүсү. Жана силерге маска дагы аптекада калбай калгандыктан маска жасаганды үйрөтөм. Силер менен коштошобуз. Пока-пока.